бетиңе айтып урушуп же мынтсе огуш бетер таарынып каласың, ал нерсени билбейсиң да, ал мага кандайдыр бир убакыт берди да. Анан аэропорттон түз эле келатам, кечээкү макияж, кечээкү прическа боюнча эле азыр колуңду бияка таянба. Башкача сезим болду, чын айтсам мындай азарт сыяктуу экен да, жаңыласың, туура эмес кыласың. Эң биринчи чыгарылышымды көрүп ушунчалык күлкүм келди өзүмөчү. Соло ТВ YouTube каналыбызга кош келипсиз Айтана. Күмүш кнопка кут болсун. Ички сезимдериңиз кандай? Жаңы эле ошо кнопканы жана коробканы ачып туруп караганда бир башкача сезим болуп кетти. Эмнегедир эми буга чейин ойлонбойсуң да, мындай күмүш кнопка келет деп күтөт экенсиң, а бирок кандай сезим болот, аны алганда эмне болом депчи. Анан бул эң башкысы бул YouTube каналы өзүнүн официалдуу ошол башка өлкөдөн атайын ушинтип кат менен атайын келгенде аябай бир башкача сезим болду, чын айтсам мындай. Демек баары туура эле кылып атыптырбыз, демек биздин эмгегибиз акталып атыптыр деп мындай кандайдыр бир мотивация болот экен. Эми бул эме сыяктуу экен да, мындай кандай деп азарт сыяктуу экен да. Аз айтып атпайсызбы, мындан кийин алтын келет, анан бриллиант келет депчи. Ошондой нерселерди алгың келип калат экен, сезимдер эң сонун. Буюрса үйгө барып өзүмдүн комнатама илип койгондон кийин андан дагы бир башкача сезимдер болот болуш керек. Негизи эле мен мындай адаммын да, ушундай жанагындай жыл жыйынтыгында бир кандайдыр бир сыйлыктарды алып бир нерсе болгон, бул мен үчүн чоң стимул да. Ошон үчүн бул нерсе аябай керек болчу мага. Аябай сүйүнүп атам, кубанычтамын. Өзүңүздөн башка күмүш кнопка келгенин үйдөгүлөр дагы билеби? Жок, эч ким билбейт. Мен айтсам өзүм деле билген эмесмин. Анткени 100 000 подписчик болгондон кийин мен айтып атпаймынбы, дароо эле ошол күнү эле мага кнопка келип калат экен деп ойлогом да. Анан кийин кнопкам гана десем дагы 2 айдан кийин келет деп коюшкан. Анан кийин анда кийинки жылдары келип калат экен деп ойлоп аткам. Анан ошо кечээ эле айтып калышты, сүйүнчү депчи. Анан кандай сүйүнчү десем, кнопка келди дейт. 2 ай дебедиңиздер десем, жок, ушу жыл эме жаңы жылга жакын келип калыптыр деп. Мен үчүн аябай бир сонун белек болду. Үйдөгүлөр эч ким билбейт. Азыр мынакей мен деле аэропорттон түз эле келатам, кечээкү макияж, кечээкү прическа боюнча эле азыр эми баарыбызга корпоративдер, выступлениялар, концерттер көп болуп атат. Анан шашылыш эле келдим, алайын депчи. Анткени аябай сүйүндүм, шашылдым. Эч ким биле элек. Азыр чыгып эми сүйүнчүлүп баарына көрсөтүп чыгам. Жаңырган жаңы жылга кандай пландарды койдуңуз? Негизи ар бир нерсени баштап атканда эми башында жаңыласың, туура эмес кыласың. Анан кечээ жакында эле бир рецепт унутуп калып, мен конок жасаган рецепттерди эстеп туруп ошолорду жасап турам да үйдөнчү. Анан бир рецепт унутуп калыптырмын. Биринчи эле чыгарылышта менин өкүл апам Самара Каримова келген. Анан ошол дымдама жасаганда кандай жасады эле унутуп калып, кайра башынан көрдүм да программамдычы. Эң биринчи чыгарылышымды көрүп ушунчалык күлкүм келди өзүмөчү. Аябай бир башкача алып барыптырмын берүүмдөчү, толкунданып, бир болбогон суроолорду берип, өзүм уялып. Анан ошол нерселерди көрүп ойлоп калдым, ар бир адам өсөт экен депчи. Анткени биринчи чыгарылыш менен акыркы чыгарылышты көрсөм аябай эле айырмасы бар экен да. Эми буюрса алдыда дагы өсө турчу нерселер көп экен. Анан ошондон улам, мынакей YouTube бул азыркы учурда аябай бир чоң площадка эмеспи? Эң мындай дүйнө жүзүнө чыга турчу площадка дал ушул YouTube'да. Ошон үчүн бул жерде көптөгөн проекттерди кылсак болот экен, көптөгөн программаларды тартсак болот экен. Аябай бир жакшы ойлор келип атат. Буюрса жаңы жылда жаңы проекттерди кылалык. Айымдарга ылайыктуу нерселер аябай көп негизичи, жакшы программалар, проекттер. Ошол эле биздин клиптер, ырлар. Эми буюрса мындан да активдүү иштегенге аракет кылабыз. Анткени айтып өткөндөй YouTube аябай бир жакшы мүмкүнчүлүк да биз үчүн. Бирок ошол эле учурда YouTube'да контент иштеген эң оор да. Мисалы Instagram, TikTok, башка соцсеттерди алсак, ага карана эң оор, эң акча көп талап кылган, эң көп мындай команда талап кылган, сапат талап кылган дал ушул YouTube. Ошон үчүн YouTube'да 100 000 подписчик топтош бул аябай бир чоң жеңиш мен үчүн. Сизге сын айткандарга кандай жооп кайтарасыз? Ооба, мисалы эми клип ырлар биз мурдатан эле көнүп калганбыз да. Башка YouTube каналдарга чыкканда комментарий
комментарий окуп, анан эми өзүңдүн чыгармачылыгың жөнүндө сын пикирлерди угуп, кээде оңдонобуз албетте, кээде туура эмес көрөбүз. Эми ал чыгармачылык жөнүндө айта кетсем, ал эми өзүмдүн жеке долбоорлорум жөнүндө айта кетсем, ушул YouTube'да мисалы менин эң алгачкы долбоорум ушул Айдананын ашканасында болгондуктан, мен ал жерде көптөгөн элдердин оюн окудум, чын айтсам. Башында алып барып атканда мындай алып барба, колуңду бияка таянба, анан мынтип турба, анан мындай суроо бербе деп, анан кийин чынында эле ушу благодаря ушу менин көрөрмандарыма мен оңдолуп түзөлүптүрмүн. Анткени биринчи ошол эле кайра выпускумду карасам, чачымды мондайдан байлап алып, колумду монтип коюп алып суроолорду, эми мен ал нерселерди билбейм да. Чын эле ашканада антип туруп андай келбет жарашпайт экен. Акыркы берүүлөрүн карасаң, жакшынакай жолук тагынып, көнөгүмдү кийип, мындай ашканага ылайыктуу болуп, жакшынакай алып барып калыптырмын. Бул баардыгы ушу менин көрөрмандарымдын сыноолору болобу, кеңештери болобу, ошолор аркылуу биз оңдонуп түздөнүп өткөнбүз. Ошон үчүн мен элдин сөзүнө аябай көңүл бурам, оңдонуп түздөнгөнгө аракет кылам. Чыныгы ашканада, эми чын айтайын, мен жаңы келин болуп, жаңы жубай болгондо, биздин биринчи жылдары мен укмуштуу эле кыйын эмесмин. Ашкана бул менин хоббим деп дагы айта албайм. Бул менин стихиям деп дагы айта албайм, анткени мен ал нерсеге анча жокмун. Эми ар бир адамдын өзүнүн каалоосу бар да. Кээ бирлөр үй жыйнаган жакшы көрөт, кээ бирлөр тамак жасаганды. Мен тамакты тим эле жакшы көрүп деле жасачу эмесмин. Тамакка кызыкчу деле эмесмин. Анан кийин бул долбоорду ачкан себебим биринчиден өзүм үйрөнөйүн дедим. Анткени конок тосуп баштадым, кудаларды тосуп баштадык, келиндик кызматтарды аткарып баштадым. Ошол учурларда уялып калат экенсиң, салаттарды жасай албай калсаң, тамактарды билбей калсаң, элементарный эле дымдамаш деген тамактарды билбей турсаң, уялат экенсиң. А мен мамамдын эрке кызымын да, мамам үйрөтчү, сонун эле үйрөтчү. Деп билесиң, андан кийин анын үчүн да практика керек да, улам жасаш керек. Бир үйрөнөм, ошончо кайра унутуп калам да, эркелепчи. Ошон үчүн үйдө жеңем дагы бар болчу, мага иш кылсам да, иш жасаганга убакыт берилчү деле эмес да. Мен бийге барчумун, вокалга барчумун, съемкаларга барып ушинтип эч бир үйгө отурганга менде убакыт деле жок болчу. Анан ошонун улам кийин уялдым. Эми мындай коноктор келгенде салат жасай албай турсам, эмне салат жасайм деп заказ бергенден уяласың. Анан ошонун улам ушундай долбоор ачайынчы, үйрөнөйүнчү, мен үчүн бир практика болсун, биротоло, зато кандай десем, өзүңдүн үйүңдү дагы офис кылып, жөн эле кетирбестен, ошол жерде дагы бир кандайдыр бир контент иштей турган площадка кылып алайын деп ошол улам ачкам. Айдананын ашканасында долбооруңуз 2023 жылы дагы уланалы, кандай дагы өзгөрүүлөр кириши мүмкүн? Ооба, негизи ошо бир кайсы бир выпускка жеткенде, эми ар бир адамдын өзүнүн бир переломный моменттери болот да, аябай кыйналып кеттим, чын айтсамчы. Анткени бул өтө оор нерсе да. Балким элге ойлошу мүмкүн, Айданага жыргал, кухняга коноктор чакырып алып тамак жасатып жыргап отуруп жей берет депчи, андай эмес да. Кадрдын артында ал продуктыга барыш керек, тиги операторду чакырыш керек, баардык настройка, андан тышкары даярданасың, ал интервьюга жөн эле чакырып эле сүйлөшө бербейсиң, анын интервьюларын баарын көрүп чыгасың, кайталанма суроолорду бербейин деп. Ал дагы бир чоң көп убакытты талап кылат. Андан кийин ал конок кеткенден кийин идиштерди жууш керек. Мисалычы, бир эле биз бир тартканда бир эле конок тартпайбыз да, бир 4-5 выпускту дароо тартып алабыз. Анан кухняда монча толуп кетет да, идиштерчи, алар кеткенден кийин аларды жууш керек. Эми аябай мындай майда чүйдө, бирок ушунчалык аябай чарчатып коет да. Бир күн целый мен съемкага кетирем, анан эртеси целый день эс алам да, ушундай сыяктуу. Бир убакта чарчадым, чын айтсам. Кээ бир эми чыгармачылык адамдар келем деп кол бошобой калышат, срыв болуп кетишет, же болбосо чакыра турган адам жок болуп калат экен кээдечи, мынтип мындай кимди чакыраарыңды билбей калат экенсиң. Анан ошол учурда болдучу деп бир сынгам. Андан кийин элдер, жанымдагы адамдар, командам колдоп кетишти. Карачы, мына комментарий окусаң, канча адамга пайда алып келип атасың, карачы канчасы сүйүнүп атат, кийинки чыгарылышты күтүп атат, карабайсыңбы дешип. Анан кийин окуп көрсөм, чын эле аябай көп жактырып, батыраак кийинки чыгарылышты күтөбүз дегендерди көрүп, кайра стимул алып, мотивация алып, анан ошо жанымдагы чыгармачылык адамдар, мен эжелерим, байкелерим, аяштарым, курбуларым, коллегаларым колдоп кетишти. Чакырсам жок дебей келишип, мен деген ырчылар келишти, мен деген муж эжелер келишти, колдоп кетишти. Ошолорду көрүп аябай сүйүнүп,
Демек меники эми башталып атыптыр деп тескерисинче аябай от алдым. 2023-жылы бул проект мындан дагы чоңойтуп, туура айтасыз, мындай мындан дагы масштабдуураак кылып, өзгөчө башкача коноктор, бир гана чыгармачылык эле адам эмес, балким башка чөйрөдөгүлөрдү чакырып баштайбыз. Эми ал үчүн мен өзүмдүн үстүнө дагы кичине иштешим керек. Сөз байлыгымды көбөйтүп дегендей, мындай адам менен сүйлөшкөн бул дагы кандайдыр бир чоң талант да. Ошол нерсени үйрөнүп алсам, буюрса жакшы нерселер, жакшы коноктор болот деп ишеничтемин. Чыгармачылыгыңызды колдоп, акыл насаатын айткандар кимдер? Эми эгерде мурда сурасаңыздар, албетте апамды айтмакмын, менин мамам депчи. Анан турмушка чыккандан кийин эң сырларыңды айткан, колдоп турган, өзүң үй бүлөң эле болуп калат экен. Анан кийин ошондой учурлар чын айтсам болду. Бул жылы бир убакыт мен мен негизи бир нерсеге аябай катуу берилип кеткен кызмын да. Бир нерсени баштасам, аягына чейин жеткизмейинче аябай берилип кетем да. Анан бир убакыт чын айтсам аябай чыгармачылыкка берилип кеттим. Чыгармачылыкка деп деле айтпайм, өзүмдүн кандайдыр бир жеке бир каалоолорумду ошо ишке ашырам деп аябай берилип кетип, үй бүлөнү унутуп калдым дебейм, албетте, бирок кандайдыр бир кичине экинчи планга жылдырып баштаптырмын да, өзүм байкабай эле. Ошол учурда жолдошум жакшы, мындай кээ бирлер болсо бетиңе айтып урушуп же мынтсе ош бетер таарынып каласың, ал нерсени билбейсиң да, ал мага кандайдыр бир убакыт берди да анализдегенгечи. Ал негизи жолдошум аябай сабырдуу, анан мындай бир нерсени түшүндүргөндө аябай жакшы түшүндүрүп берет. Жанагы орусча айтканда нотация аябай сонун окуйт да. Отургузуп мындай деп аябай түшүндүрүп берген. Чын айтсам, чын эле өтө эле берилип кетиптирмин да. Биздин үй бүлөбүздө өзүнүн ар бир үй бүлөнүн салттары бар да. Биздин үй бүлөдө ар дайым үй бүлөнү биринчи орунга койгон деген салтыбыз. Изначально бизде жанагы үйлөнүп атканда сүйлөшкөн пландарыбыз болчу да, биздин правила деп коеюнчу, үйүбүздүн эрежеси ошондой. Үй бүлөнү ар дайым биринчи орунга коебуз. Үй бүлөдө баары жакшы болуп, бала чакабыз маанайы жакшы, курсактары ток, жолдошумдун маанайы жакшы, кийими таза, баардыгы сонун болгондон кийин анан гана чыгармачылыкка мындай көңүл бурганга бизде уруксат да. Менде дагы, жолдошумда дагы ушундайбыз. Анан кийин ошол эрежени эстеп, кайрадан чын деле мындай үй бүлөлүү адам, мындай чыгармачылык менен үй бүлөлүү адам ичинде гармония, баланс болбосо аябай кыйналып кетет да. Ошон үчүн баардыгын ордуна койгондо анан ичинде мындай баланс пайда болот да. Меники ошондой болду, бир период балансымды жоготуп алдым. Мисалы көп айтышат мага, кантип жетишесиң, тияка деле, бияка деле деп. Ошондон улам мен андай нерсе эмес, бир эле жака көңүл буруп туруп алдым да. Ошондо анан кийин ортого келип, кайрадан биринчи орунга үй бүлөмдү коюп, бала чакамды коюп эметкенде ичимде баланс болду. Анан кийин чыгармачылыкка башка көз караш менен карап, аябай бир жаңыландым деп айтсам болот да. Ошон үчүн ошол кеңешти сиз сурагандай жолдошум айтып турат, азыркы учурда жолдошум мага жол көрсөтүп турат, мен ага колдоо көрсөтүп турам. Ал эми менден баары бир улуу да, бирок 6 жаш улураак болгон үчүн чыгармачылыкта көп жылдан бери, кичинекей чагынан бери жүргөн үчүн уже билет да меничи. Мен сени түшүнөм, мен деле убагында ушундай болгом, бирок мындай деп жакшы түшүндүрүп, жакшы кеңештен берип турат. Ошон үчүн азыркы учурда менин эң биринчи кеңешчим үй бүлөм, жолдошум, анан албетте менин командам бар, чыгармачылык команда, ал дагы мени мындай туура эмес жолго баратканда оңдоп турат. Мисалы кээде өтө жалкоолонуп баштасам, мисалы менин жолдошум кичине үй бүлө жакка тартып турса, продюсерим чыгармачылыкка тартып ушинтип мындай ортодо баланста кармап турушат да экөөчү. Анан албетте ата-энелерибиз, эми аларга биз өзүнүн көйгөйлөрүбүздү айтпайбыз, эми үйдөн чыккандан кийин проблемаларыңды айтпайт экенсиң, бир гана эле колдоп турушат. Инстаграмдан эл катары эле биздин ийгиликтерибизди көрүп турушат, сүйүнүп турушат, ошондой. 2022-жылы койгон пландарыңыздын канча пайызы ишке ашты? 22-жылы азыр эстесем, башталып атканда мындай аябай чоң масштабдуу деле план койбоптурмун, көрсөчү. Азыр эстеп көрсөмчү, мындай мен жыл сайын мына могу жылы, например, концерт коем, бул жылы мындай кылам, бул жылы мындай деп дайыма ушундай пландачымын. Эмнегедир 2022-жылга мен мындай чоң деле масштабдуу мындай план койбоптурмун да. Ошон үчүн мындай быйылкы жылы мындай аябай бир түз сонун өттү деп айтсам болот да. Бул жылды мен көбүнчө өзүмдүн жана корчутка саморазвитияме аябай көңүл бурдум, сапатыма көңүл бурдум. Мисалы ошо жыл башында
мен чыгармачылыкта жүргөнүмө 6 жыл болду. Анан жыл башталып атканда 5 жыл болчу да, анан өзүмө бир жана анализдегем да 5 жылдын ичинде кандай ырчы болдум. 5 жыл мен 5 жылга план койгон жакшы көрөм да, улам 5 жыл сайынчы. Анан 5 жыл мурун план койгон ишке аштыбы, ошо 5 жылдан кийин ошо мен элестеткендей ырчы болдумбу деген бир өзүмө суроо бергем да. Чын айтсам, чынында эле ошо 5 жылдын ичинде мен 5 жыл мурун элестеткендей ырчы болдум. Мен элестеткендей образ болду, мен элестеткендей ырлар болду, мен элестеткендей концерт болду. Бирок эми алдыга дагы 5 жылга коюш керек болуп калды. Анткени жетчү нерсеме жеттим 5 жылдын ичиндечи. Эми буюрса алдыңкы 5 жылга мен өзүмдүн сапатыма аябай көп иштегим келди. Өзүмдүн чыгармачылык жөнүндө сүйлөшүп атпайлыкпы, чыгармачылыгымды мындан да сапаттуу кылгым келет. Өзүмдүн профессионалдуу деңгээлимди да мындан да күчөткүм келет. Мен ар дайым айтып келем, мисалы Майкл Джексонду деле алсак, Майкл Джексон болуп эле асмандан түшүп калган эмес. Ал дагы өз үстүндө иштенген, ал дагы эмгектенген, жылдап, айлап, көп убакыт кеткен өзүнүн талантын мындай азыркындай бир деңгээлге жетиш үчүнчү. Ошон мен дагы чыгармачылыгымды эми башкаларга караганда мындай жакында эле баштадым. Ошон үчүн мен мындан дагы эми сапатыма жакшы иштеп, ошол эле хореографиямды күчтөткүм келет, вокалымды күчтөткүм келет. Негизи ошо жалпы элиме, жалпы көрөрмандарыма, угармандарыма ушунчалык бир ыраазымын. Анткени чынында эле аябай бир мага чоң мотивация бере турган адамдар дал ушул адамдар да. Туура айтасыз, эл менен биз бийикпиз. Мынакей ушундай ийгиликтерге дагы ушул эл аркылуу жетип жүрөбүз. Эгерде көрөрмандарыбыз болбосо, каяктагы биздин колдогу күмүш ушундай кнопкалар, кайдан бизде статуэткалар, премиялар деген, албетте бул нерсе бардык эл үчүн, бирок ошол эле учурда биз дагы эл үчүн дагы биз эмгектенип келебиз. Ар дайым элге бир жакшы нерсе алып келгим келет, жакшы пример болгум келет. Анткени менин көрөрмандарым көбүнчө жаш кыздар, өспүрүм кыздар, азыркы учурда келиндер дагы болуп калды, апалар дагы болуп калды. Иши кылса менин мындай көрөрмандын возрасты ограничениясы жок да, жаңы төрөлгөндөн чоң апаларга чейин. Ошол нерсе мени аябай кубандырат, сүйүндүрөт. Силер бар үчүн биз барбыз. Ошон үчүн силер аман болгула, ден соолукта болгула. Силердин араңыздарда биз ушинтип эркелеп, силерге жакшы чыгармаларыбыз менен сүйүнтүп, кубантып, оңдонуп, түздөнүп жүрө берелик. Ошон үчүн жалпы элиме каларым, ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жакшылыктар болсун, кичинекей наристелердин күлкүсү жаңырсын, чоң ата, чоң апалардын батасы ар дайым үйдө жаңырып турсун. Эч качан согуш болбосун, кырсыктар болбосун, эл ичинде биз аман бололук, эл аман болсун, дүйнө жүзү тынч болсун дегендей, баарыңыздарга ушул жылы бир сонун жакшы бир күндөрдү кааламакчымын. Ар бир күн сонун жаңылыктарга бай болсун, жакшы эмоцияларга бай болсун. Ошон үчүн сиздерге чоң ыраазычылык, бар болгула, аман болгула.